Расмий маалыматтар боюнча Орусияда азыр 580 миң кыргызстандык жаран бар. Алардын ичинен 17 миңи гана ошол жакта иштөөгө уруксат берген тиешелүү документтерге ээ. Деги эле учурда мигранттардын абалы кандай, канткенде миграция маселесин жөнгө салууга болот. Бүгүн учурчак берүүсүнөн жол издейбиз. Аны менен Айгерим Токтоналиева алып барам, саламатсыздарбы? Алгач эфирибизди баштаардан мурун студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтсөк, Кубанычбек Осмонбеков, My House курулуш компаниясынын башкы директору, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү, коомдук ишмер. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле суроо, мына Москва жергесинде өзүңүз жакындан жердештерибиздин, мигранттардын абалы менен жакындан таанышсыз. Абал кандай болуп атат учурда? Эми миграция бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселелердин бири да. Анан кийин мен өзүм 2012 жылдан бери мигрантмын. Москва жергесинде жеке иштеп, 2000 жылдын башында биринчи миграция катуу башталды. Андан тышкары 2010 жылдан баштап экинчи революция болгондон кийин огуш бетер күчөдү. 2010дон кийин биздин мекендештер абдан көп Россия жергесине барып иштеп, андан кийин ал учурда маселелер, кыйынчылыктар, көйгөйлөр аябай көп эле. Бүгүнкү күндө болсо Кудай буйруп ээкке кирип калдык. ээктин негизинде бир кыйла эле жеңилдетүүлөр болду мигранттарга. Мисалы үчүн айта кетсек, башка өзбек же таджик жарандарына окшоп биз патент же уруксат документтерин азыр түздөбөйбүз. Бизге жана Россиянын жараны катары эле бир регистрация менен турабыз. Ошол регистрациянын негизинде келишим, эмгек келишимин түзүп алып, ошонун негизинде иштеп атабыз. Анан болбой эле Россия Федерациясында эң чоң мигранттар болгондуктан, эң көп мекендештер болгондуктан, официал расмий 500 миңден ашык деп коет, бирок алардын ичинен Орусия жарандыгын алгандар да бар да. Алар да өтө көп, баш аягы 1 миллиондон ашык биздин мекендештерибиз. Ал 1 миллиондон ашык мекендештерибиз болсо, жөнөкөй мекендештерибиз, баары күчүнө чың, күчү толуп турган, көбүнчө жаш мекендештер. Көбүнчө жигиттер, тилекке каршы жаш кыздар да көп арасында. Анан бүгүнкү күндө эгерде Орусиянын калкын алсак, биздин мекендештерге, кыргызстандыктарга негизи отношениясы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Анан кийин биз дагы кыргыз мекендештерибиз эмнегедир жөндөмдүү келебизби, же тилге оңоюраак берилебиз, бат үйрөнөбүз. Ошол себептен кадыр баркка, Кудайга шүгүр, жакшы эле ээлебиз. Эми баягы бир карын майга бир кумалак деп коет, начар жактары да бар, бирок бүгүнкү күндө эфирде ошо позитивдүү жактарын көбүрөөк карабай кетсек. Жакшы экен. Учурда мына баарыбызга эле белгилүү, ошо барганда эле катталуу маселесине туш болушат эмеспи жарандар? Ошо катталган жер менен жашаган жердин дал келбөөчүлүгү дагы көп кездешет. Бул жаатта кандай иштерди алып барып атасыздар? Себеп дегенде ушул көйгөй боюнча жабыркаган жарандар көп кайрылышат да. Эми мен анда бир аз алысыраак баштайын. 2018 жылы мекендештер форуму болуп өткөн. 4-чү мекендештер форуму. Мекендештер форуму 2 жылда бир жолу Кыргызстан жергесинде дүйнө жүзүндө бүт иштеген мекендештерин бүт баарын бириктирип, анан кийин биздин экс-президент Роза Исаковнун демилгеси менен өткөрүлүп турат. 2018 жылы ошол мекендештер форумунун негизинде, алкагында резолюция кабыл алынган. Ал резолюцияда болсо президенттин астында чет жерде иштеген мекендештердин кеңешин түзүүсү боюнча резолюция кабыл алынып, 2019 жылдын быйыл август айында биринчи жыйын өттү. Ошол жыйында Россия жергесинен 7 өкүл болуп кирди. Андан калган мекендештерибиз болсо дүйнө жүзүндө Малайзиядан бар, Великая Британиядан бар, Америка Кошмо Штаттарынан бар, Турциядан жана башка мамлекеттерден. Ошол площадканын негизинде биз ушундай көйгөйлөрдү көтөрүп турабыз. Президентке түзөтүбүз жеткизүүгө эми Кудай буйрса шартыбыз бар.
Регистрация боюнча, каттоого туруу боюнча мурда мен айткандай эле патенттин системаны жасасак, уруксат документтерин жасасак, бүгүн регистрация эле жасайбыз. 3 ай регистрация тургандан кийин аны трудовой эмгек келишимдин негизинде узартып алабыз 1 жылга. 1 жылга узартып туруп, ошонун негизинде иштей беребиз. Бирок мурда эгерде мекендешибиз барып туруп юридикалык иштеген жерине эле барып турса, азыр албетте жашаган жерине турганга деп туруп ошо миграция служба кызматы Россия Федерациясында ошондой бир маселени коюп койду. Тилекке каршы көп орус жарандары өздөрүнүн батирлерин ижарага берип атканда ошо мекендештерибизди каттоого тургузгусу келбейт да, себептен налог төлөгүсү келбейт. Андан тышкары дагы майда ушундай баракаттар бар. Ошол себептен бул таяктын эки башы болуп калды. Бир четинен жеңилдетүүлөр болду, экинчи четинен болсо ар бир учурда болсо ошо биздин мекендештерибизди эгерде туура эмес жерде жашаган жеринде катталбаса, анда депортацияга деп туруп акчаны мажбур кылып коюшу да мүмкүн да. Ал көйгөйдө бар. Эми ал маселени баары эле түшүнүп атат. Биздин элчиликте дагы өзүнүн колунан келгенин жасап атат бул маселе боюнча. Эми бүгүнкү күндө жыйынтык азырынча ушундай. Түшүнүктүү. Ошол катталууну туурасында дагы токтолгум келип турат. Катталуунун мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол жактан чыгууга мажбур болуп атышпайбы? Анан чыгып кайра Казакстанга барып, ал жактан кайрадан дагы каттоого өтүп атышат. Негизинен эле ушул нерселердин кереги барбы? Канчалык деңгээлде муктаждык жаралат ушул нерсеге? Муктаждык көп эле албетте. Анан кийин биздин мекендештер негизи закон боюнча 1 жыл каттоого туруш керек. 1 жылдан кийин чек арага чыгып туруп кайра кирип кайрадан катталыш керек. Мурда ошондой учур бар эле. Азыр болсо эмгек келишимдин негизинде дагы экинчи жылга дагы чек арадан чыкпай туруп эле каттоону узартып койсо болот. Ал азырынча ушул биздин Кыргызстандын жарандарына берилди. Андан тышкары ошо эмгек мигранттарынын ичинен Армения жарандарына дагы ушундай ыңгайлыктар берилди. Көпчүлүк жарандар бул нерсени жөн гана формалдуулук катары дагы калыптап келишет да, испаттап. Негизи туурабы бул негизи? Же атайын бул ишке ашып турушуда? Жок, негизи бул ишке бул өзүнүн Россия Федерациясынын өзгө ички закондору. Буга биз тилекке каршы эч кандай колдук кыла албайбыз, кирише албайбыз. Биз баягы коомдук ишкер катары, диаспоранын өкүлдөрү катары эле өзүбүздүн үнүбүздү расмий, официалдуу органдарга эле кайрылуу берип, мисалы үчүн элчиликке кайрылуу берсек, элчилик андан ары бул көйгөйдү нота менен болобу же кат менен болобу жеткизип турганга аракет кылат ал дагы. Түшүнүктүү. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, бул Россия Федерациясынын эмгек кодексине дагы баш ийишет деп, анан бул жакта жөнөтүп жаткан кезде ошо Россия Федерациясынын эмгек кодекси менен ошо биздин түзүлгөн келишимдер дал келбей калган учурлар көп кездешип, анын айынан жумуштан кеткен маалда ошо акыркы айлык маяналарында ала албай калышат деп айтышат да. Бул маселе боюнча иштеп көрдүңүздөрбү? Кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Бул маселе боюнча да көйгөй өтө көп. Тилекке каршы көп мекендештерибиз жумушка орношкондо эмгек келишимдерин түзбөйт. Ошонун негизинен ошол жерге кайсы фирма барып жумушка орношсо, ошол фирмадан дагы эч кандай уруксат документтери жок иштешет. Мындайча айтканда официалдуу эмес иштешет. Ошонун негизинде эгерде жумуштан чыгарып койсо, тилекке каршы көпчүлүк жерден юридикалык жактан фирма туура болуп чыгып калат да. Ал киши болсо ал жерде иштегенин дагы далилдей албайт, эч кимге да көрсөтө албайт. Бул эми ошондо көйгөй маселе. Баягы 2016 жылы Россия Федерациясында ошо миграция кызматынын өкүлчүлүгү да ачылган. Ал миграция кызматынын өкүлчүлүгү биринчиден ошол биздин мекендештерибиз жумушка орношуп, айлыгын, маянасын ала албай калган учурлар менен көп иштеп атышат. Кудайга шүгүр, жыйынтыгы абдан жакшы эле. Бул дагы бирден болсо мамлекеттин мигранттарга болгон жардамы деп ойлойм мен. Жыйынтыгы жакшы эле, Кудайга шүгүр. Ошол 2016 жылдан баштап, азыркы күндө 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде 100 миллиондон ашын рубль өндүрүлүп берилди мигранттардын маянасы алынбай аткандары. Бул тууралуу дагы Кудай буйрса жакшы эле иштеп жатышат. Демек алдыңкы жылдары чечилет деген үмүттөбүз, Эми түп тамырынан бул көйгөй чечилет деп айтыш менин оюмча кыйын болуп калат. Бирок ошого жараша дагы биздин мекендештерибиз да бир аз эмгек келишимин дагы көзөмөлгө алып туруп, бир аз правовой полега чыгып барышат акырын-акырынданчы, Кудайга шүгүр. Түшүнүктүү.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз түз оодобуз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, 56-56-72 сандарына дагы чалып байланышсаңыздар болот. Деги эле ушул миграция маселеси, миграция көйгөйү туурасында кеп кылып атабыз. Ошол суроолорду кабыл алаардан мурун сюжетке кезек берсек, биздин чыгармачыл жамаат мигранттардын абалы менен жеринен таанышып кайткан эле. Алгач ошол сюжетти көрүп алып, анан маегибизди улантсак. Орусияга караштуу Мордовия Республикасынын Саранг шаарында эт комбинатында эмгектенип жаткан 100дөн ашуун кыргыз жараны айлык маяналарын ала албай жаткандыгын айтып, биздин каналга кайрылышты. Мекендештер Бишкектеги Working Capital аталышындагы компания менен келишим түзгөн. Анда 3 маал ысык тамак, жатакана жана жогорку маяна менен камсыз болушары айтылган. Бирок ал жакка баргандан кийин убадаларынын бири да аткарылган эмес. Үй союсуңар, кой союсуңар, эч кандай чочко болбойт. Жатаканаңар бекер, душуңар бар, теңде мындай деп бизди жиберген. Мына биз келдик, мына жатаканабыз мына ушул, жатаканабыз бул. Бул жерде эч кандай условия жок. Жумушка бардык, жумушка барып биз бир күн иштедик. Бүгүн эле чыктык жумушка. Бирок бир күн иштедик, бүгүн биз элди кылбаган иштерди кылдык. Жалаң эле чочко сойгон жер экен. Биз негизи мусулманбыз, биз ал эмеге келген эмес, биз чындыгында чочкого. Еще биз обедте тамагын иче алган жок. Бир маал эле тамак берет экен. Тамагы бүт чочконун сотбосуна, чочконун этинен болуп, биз тамагын иче алган жок чындыгында. Азыр бул жерде эч кимде акчабыз да жок, ачкабыз. Бул маселе боюнча Бишкектеги Working Capital компаниясына кайрылганыбызда мигранттар айтып жаткан даттануулардын бири да чындыкка дал келбей тургандыгын айтышты. Агенттиктин жетекчисинин айтымында тасмада сүйлөп жаткан жарандарды Орусияга алар жөнөткөн эмес. Чет өлкөдө жумуш таап берүүчү ортомчу фирма жарандар бардык шарттар менен таанышып чыккандан кийин гана келишимге кол коюларын билдирди. Не мусульманская страна, Орусия, колбасный цех, чочко аралашып иштейсеңер, пожалуйста, баргыла. Тамагы дагы халал эмес. Бир маал тамак берилет, халал эмес деп. Эми айта берсе көп сөздү, например, ойдон чыгарып айта берсе болот. Мына менде деле видео регистраторлор бар офисте. Бүт эле мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атпайбызбы? Эмне жакпайт, мен түшүнбөйм да. Может быть, мен ойлоп атам, баягы эки жакка чыгып көрбөгөн, Россияга чыгып көрбөгөн, эки жакка чыгып көрбөгөндөрдүн может түшүнүгү жок. Вот ошон үчүн келип бул маселелер чыгып атат да. Алданып калганын айтышкан мигранттар Саранг шаарына барып, эт комбинатына жумушка орношкондо жетекчилиги бардыгынын паспортторун алып коюшкан. Алардын арасында 2-3 айлап маянасын ала албай жаткандары дагы бар экендиги айтылат. Ал эми Working Capital агенттиги менен келишим түзүлүп жатканда маяна 60 000 рубль болор айтылган. С Кыргызстана, правильно? Ты гражданин Кыргызстана. А как долго ты здесь находишься? 2 месяца уже. Ну, как вот условия, которые говорили там в городе Бишкеке у нас, и здесь совпадают они или нет? Не соответствуют вообще. Обманули вас? Да. Вот скажите, пожалуйста, вы здесь голодаете или нет? Да. Вот скажите, пожалуйста, вас обманывают насчет заработной платы? Заработком еще за эти 2 месяца получил только за 15 дней. Все, больше денег я не видел. Мигранттарга чет өлкөдөн жумуш таап берүү жаатында эмгектенген бул ортомчу фирма 2 жылдан бери мыйзамдуу түрдө бул иш менен алектенип жатышкандыгын билдиришти. Айлык маянанын кармалышы боюнча аталган компаниянын жетекчилиги буларга токтолду. Бул вопростун баарын мен работодательдерге чалып көтөрдүм. Эмне себептен ушундай болуп атат депчи. Анан айтсам, форс-мажорная ситуация болот дейт. Мы деньги не могли обналичить дейт да. И азыр бүгүнкү күндөн калбай баарын расчет кылабыз дейт. Эч кимди аякта кулчулукта кармап аткан жок. Баары мыйзам чегинде, регистра жатакана берип атышат, бияктан жол киресин төлөп кетирип атабыз. Тияка барганда тосуп алатат, бекер жатакана берип атат. Хотя тут указано, да, комплексный обед удерживается заработной платы в размере 50 и 80 рублей деп турат да. Мекендештер чечилбей жаткан маселе боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине да кайрылуу жолдошкон. Элчиликтин берген маалыматында учурда жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жумушчуларга эмгек акы жана өздүгүн тастыктаган документтери кайтарылып берилүүдө. Сейчас заявители позвонили мне и говорят, что... Мен кайрылган жарандар менен байланыштым. Айлык акыларын берип жатышыптыр. Паспорттарын да кайтарышууда. Учурда маселе акырындык менен чечилип жатат. Рассчитались, паспорта отдали, и буюрса, думаю, все нормально будет.
Бул окуядан соң ал жакта эмгектенип жаткан 40тан ашык мекендештер акчаларын жана паспорттарын алышкан соң жумуштан кетерин билдиришти. Ал эми алар Working Capital деп аталган компаниянын билдирүүлөрүн актануу катары баалап жатышкандыгын айтышты. Учурда расмий маалыматтар боюнча чет жерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны миллиондон ашуун экендиги айтылат. Алардын эң көбү Орусияда. Таза Учурчау бериси өз көрсөтүүсүн улантат. Бүгүн биз миграция сыймыкпы же көйгөйбү деген теманы алкаганда кеп кылып жатабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо түзөөдө 0312 56 56 72 сандарын терип бизге байланышка чыгып суроолоруңузду узатсаңыз болот. Ал эми студиябызга келген конокту эсиңиздерге салып өтөйүн. Осмонбеков Кубанычбек Бекболотович, My House курулуш компаниясынын башкы директору, ошондой эле коомдук ишмер жана Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү. Бекболот Кубанычбекович, айтып өтсөңүз, деги мына жогоруда сюжет менен жакындан тааныштыңыз, өзүңүздүн жеке пикириңиз. Бул жерде жарандардын да күнөөсү болушу мүмкүнбү? Деги эле кандай талаптарды коюш керек ушул ишке аттанардан мурун мигранттар? Бул жерде күнөө менин оюмча эки тарапта тең бар. Себеп деген жарандар тилекке каршы ошо өздөрүнүн мыйзамдуу полисин бербейт. Ошонун негизинде ушундай көйгөй жаралып келип атат. Экинчиден болсо жарандар ошо элчиликке жана миграция кызматына кайрылуусу зарыл. Андан тышкары мүмкүн болсо МВД өкүлчүлүгү дагы бар, ошо Россия Федерациясынын Москва шаарында. Аларга дагы кайрылуу жасап туруп, алар болсо расмий түрдө жергиликтүү прокуратурага бул суроолорду берип, ошо изилдөөгө бир сыйра болсо да өзүнүн жардамын тийгизет, албетте. Мекендештерибиз мындай учурларга түшүп калгандары өтө көп, тилекке каршы. Ошол өздөрүнүн баягы мыйзамдуу позициясын билбеген себептен ушундай жерлер учурлар, көйгөйлөр жаралып атат. Биринчиден эле эмгек майын ала албай аткан себеби бул ошол эмгек келишимин туура эмес түзүп алган же түзгөн эмес такыр эле. Андан тышкары ошо эгерде бул чын эле паспорттарын алып койгон болсо, бул уголовный кодекске түшүп калат. Себеп деген паспорт бул Кыргызстандын менчиги болуп эсептелинет да, Кыргыз Республикасынын. Муну обязательно тергеш керек, бир сыйра мунун аркасынан туш керек. Бүгүнкү күндө Россия жергесинде мигранттар миллиондон ашык болуп аткан себеп проблема, ошо миллиондой проблема бар. Бир айта кетчү көйгөй нерсе бул элчиликтин кызматкерлеринин саны аздыгы. Негизи Москва жергесинде бир 70 эле кызматкер бар, ошо элчиликте. Ошол эгерде элчиликтин кызматкерлерин дагы биякта МИД көбөйтүп берсе, бул көйгөй дагы бир сыйра жеңилдемек да. Эми бул оңой нерсе эмес экен, тилекке каршы. Муну дагы баягы финансированиясын дагы каржылаш керек экен. Ошол себептен биздин өтүнүчтөрдүн бири ошол элчиликтин кызматкерлерин да көбөйтүп, себептен ушундай форс-мажор ситуация болуп калат ар кандай. Ошолорго да тез чыгып, ошо тез чечип турганга кызматкерлердин саны жетишсиз сөздүн ачыгы. Алар иштебей атат деп айткан жокпуз. Алар иштебей атат, Кудайга шүгүр. Бирок мындан да эффективдүү иштеш үчүн санын көбөйтүш керек, менин оюмча, элчиликтин. Түшүнүктүү. Студиябызга байланышка чыккан угарманыбыз бар экен. Кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы угарман, сизди угуп жатабыз. Сиз түзөөдөсүз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Биз Бишкек шаарынан чалып жатабыз сиздерге. Менин биринчи суроом бар ошо мигранттар боюнча. Азыркы учурда Россия жергесинде көпчүлүк эле ушу Кыргызстан диплому менен иштей албай жатышат. Ошондой мыйзамдуу түрдө ошо иштей алсам, азыркы учурда биздин диплом менен Россия жергесинде. Мыйзамдуу түрдө иштей алышабы, ошо шарттар кандай каралган деген суроо. Негизи Евразиялык экономический союзга кирген себеп ошонун негизинде иштейге мүмкүнчүлүк бар негизи. Бирок эми бул жерде орус тараптан дагы мындайча айтканда негласный, неформальный закондору бар өздөрүнүн. Мисалы үчүн, мурда биздин мекендештер 2000-жылдын башында жумушка орношуп атканда, массалык түрдө орношуп баштагандан кийин биринчиден жумушту жарандык менен деп койду. Жарандык менен, жарандыгы болсо жакшы жумушка кирет эле депчи.
Анан кийин биздин мекендештер массалык түрдө Орусиянын жарандыгын жеңилдетүү форма менен ала баштады. Жеңилдетүү формасы болсо 3 айда берилчү. 3 айдын ичинде жарандык калып туруп, ошонун негизинде жумушка орношчу. Мамлекеттик кызматтарга же бардыгына? Мамлекеттик кызматтарга тилекке каршы бүгүнкү күндө эч кандай мыйзам тарабынан уруксат берилген эмес. Бериле элек, Да, бул коммерциялык мекемелерге, юридикалык мекемелерге, бирок мамлекеттик жеке ишканалар мамлекеттерге эмес. Андан кийин массалык түрдө жарандык ала баштагандан кийин ал жерге бир пункт киргизип койду. Сөзсүз Москва же Московской областында катталган мекендештерде тур дагы бир жолу фильтрден өткөзүп койду. Анан кийин бара Москва жана Московской областында да катталып мекендештер көбөйө баштагандан кийин анан акырындан баягы славян келбетиндеги мекендештер деп койду. Ошентип туруп бул эми айтылбаган бойдон баягы не вписан закон боюнча ошол правилалар калып кете берет. Бүгүнкү күндө бирок ээктин негизинде биздин мекендештер толугу менен иштөөгө, жеке ишкерлерге, юридикалык ишкерлерге иштөөгө укугу бар. Кудайга шүгүр, мурдагы келбетке караганда бүгүнкү келбет Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Себеп деген сурооңузга жообуңуз кайралды же? Учурда байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алсак анан жообубузду улантабыз. Саламатсызбы угарман, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз, түзөөдөсүз, сурооңузду узатсаңыз болот. Менин суроом мындай да, эгер Россияга барса, тааныш жок болсо, через фирмалар менен барган жакшыбы, же могу миграционный служба менен барган жакшыбы? Же болбосо, мына эгер фирма болсо, кайсы фирма ошону подробно айтып койсоңуз, могу фирмалар иштетсе, могу жерде кантурасыз деп. Адрес. Рахмат. Рахмат, сурооңузга. Рахмат. Бүгүнкү күндө биздин өтө көп мекендештер булар тейлөө секторунда иштеп атат. Кафе, ресторанда карасаңар көбүнчө официанттар, бармендар жана жада калса менеджерлер, магазиндерде сатуучулар биздин мекендештер. Кудайга шүгүр баягы оор жүк ташып же көчө шыпырган мекендештер түбөлүгү азайды деп ойлойм, жакшы эле азайды деп ойлойм. Россия Федерациясына эң негизгиси барганда алдын ала жумушту таап туруп барса мекендештер жеңилирээк болот. Себеп деген тилекке каршы өтө көп мекендештерибиз баягы 11 классы бүтүп алып эле барышат дагы, анан кийин кээ бирөө чын эле көчөдө калышат. Көчөдө калгандан кийин баягы ар кандай ой келет, андан тышкары кылмыш ишин жасашат. Зарыл болгон себептенчи. Ошол себептен эгер тааныштар бар болсо, билиштер бар болсо, ошолордон жумушту далилдеп, каяка барарыңарды билип туруп, каяка жатарыңарды билип туруп барса бир кыйла жеңил болот. Москва деген бул чоң мегаполис, баягы орустардын бир жашынакай ироничный бир киносу бар, Москва слезам не верит депчи. Ал чын, мен тастап кетем. Москва көз жашка ишенбейт. Ошол себептен жумушка барып орношордо же Россияга бараарда негизи эле чет жерге чыгаарда ошол барар жериңерди тактап туруп, жатакананы тактап туруп, жумушка кайсы жерге орношосуңар деп туруп, тааныш аркылуу, бириш аркылуу барса бир кыйла жеңил болот. Көп проблемадан ушундай айрыласыңар. Демек, миграция кызматкерлерине дагы кайрылуунун бул жерде анчалык деңгээлде кажети жокпу? Эми бул миграция кызматынын функциясы эмес, жумуш таап берүү биздин мекендештерге. Миграция кызматынын функциясы бул биринчи ирет ошо мекендештерди правовой поледе көзөмөлгө алып туруп, жана ошолорго колдон келишинче жардамын өзүнүн деңгээлинде берүү. Түшүнүктүү. Дагы да болсо эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, байланышка чыгыңыздар, 56-56-72 сандарын терип, миграция сыймыкпы же көйгөйбү деген теманы алкаганда кеп кылып жатабыз. Суроомду сизге узата берейин. Эми дегиле ушу Орусиядагы кыргыз диаспорасынын ушу акыркы айларда болуп өткөн алгылыктуу иштерине токтолуп өтсөңүз, кандай иштер жүрүп жатат? Эми Россия Федерациясында диаспора өтө чоң. Ошол эле Москва жеринде. Москва жергесинде 70тен ашуун коомдук уюм бар. Ал 70тен ашуун коомдук уюмдун ар бири өзүнүн деңгээлинде иш чарасын жүргүзүп келет. Эгерде четинен эле айтып кетсек, мисалы үчүн көп аймактык коомдар бар. Алардын арасында жакында 2019-жылдын аягына чейин ошол 7 коом түптөлгөн. 7 коом болсо Кыргызстандын 7 облусунан чыккан жарандар өздөрүнүн облус боюнча бөлүнүп туруп коом түзүшкөн. Эң негизги максатыбыз болсо, биринчи ошо коом түзгөндөн негизи бул баягы груз 200 деген бир жүк 200 деген бир жаман көйгөйлүү иш бар. Мекендештерибиз ошондой нерсеге кабыл алып калса, кайсыл жердин атуулуу экенин деп билип туруп
Анан кийин коомдун өкүлдөрү эле 100 рубльдан 500 рубльдан ортого чыгарып туруп эле сөөктү ошо Кыргызстанга жөнөтүү максаты болчу. Андан тышкары ошол биздин жердештер кайсыл учурда бир чоң көйгөйгө дуушар болуп калса, ошол мекендештерибиз өзү эле тыйын тыпыр чогултуп эле ошо көйгөйүн жаап койгон деңгээлге Кудай буйрса жетип калдык. Эми бул баягы көйгөйлүү иштердин бири, жакшы иштердин бири болсо диаспорага өзүбүздүн атыбыз бар ал жерде. Баягы чет жерде жүргөндөн кийин эмнегедир баягы патриоттук сезим такыр башкача иштеп калат да. Себеп деген ал жерде сен кошунаң менен конкуренция болбойсуң, кошуна аймак менен конкуренция болосуң. Ал жерде баягы улуттук конкуренция болуп калат. Башка улуттар армяндарды көрүп туруп, азербайжандарды көрүп туруп, алардын диаспорасын көрүп, Украин диаспораларын көрүп туруп, анан кыргыздар эмнеге ушундай деңгээлге жете албайт деп туруп, баягы кыргыздын атын чыгарганга аракет кыласың. 2019 жылы өтө көп иш-чаралар болду. Ай сайын эле бир чоң иш-чара болуп турат. Мисалы үчүн элчилик тарабынан 2019 жылдын башында Ак калпак күнү уюштурулду, Кыргызстандын Ак калпак күнү. Эгемендүүлүк күнү сөзсүз уюштурулуп турат диаспора атынан. Андан тышкары мына былтыр диаспора менен баарыбыз чогулуп туруп Россия Федерациясынын борборунда, Москва шаарынын борборунда биз күнөстүү Кыргызстан ысык көл 2019 деген туристик бир чоң форум өткөрдүк. Ал форумга биз Россия Федерациясынын тур операторлорун барын чакырып туруп, ошо Кыргызстанда мындай жашынакай жерлерибиз бар деп туруп, ошо Россиянын жарандарын Кыргызстанга жайында келип көлгө түшүп, кышында келип лыжа тээп эс алып кеткиле деп туруп, ошолорду бир чоң презентация кылдык. Бул дагы биз диаспоранын Кыргызстанга болгон жарандардын бири. Негизи эле кыргыз диаспорасы чет жерде жүргөн мекендештер Кыргызстанга өтө көп чоң салымын кошуп атат. Жылына 2,5 миллиард АКШ долларын биз Кыргызстанга которуп атабыз. Бул мамлекеттик бюджеттен да көбүрөөк. Эгерде ички дүң өндүрүмдү алсак, бул 3/1 бөлүгүн түзөт. Ошонун баарын биз мекендештер жөнөтүп атышат. Түшүнүктүү. Студиябызга байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы угарман, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сиз түз угудусуз. Алло. Угуп жатабыз? Угуп жатабыз. Алло. Алло, жакшыбы? Мен чипке суроо берейин дедим эле. Албетте, болот, узата бериңиз сурооңузду. Алло, жакшыбы? Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Угулуп атат. Мен 2017 жылы Юга компаниясында жолдук болуп иштедим эле. Жолдук болуп иштедим эле. 17-чи школада. Мен бир айлыгым калып кеткен. Ошол жерде токтоосоң Эрланбек Сапарбекович деген адвокат жолдогон. Анан мен ситуацияга байланыштуу март айында маселе келди. Ошого көчкү берип алыптыр. Сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Рахмат сурооңузга. Түшүнүктүү болду. Мындай учурлар көп, мекендешибиз айткан боюнча. Муну болсо ошо Большая Полянка дарегиндеги биздин ошо миграция кызматына кайрылсаңыздар, эгерде же өзүңүз болсоңуз да, же өзүңүз болбосоңуз, ошо адвокатка сиз доверенность штаб кетсеңиз керек. Ошонун негизинде адвокатыңыз барып, ошол миграция кызматы менен эгерде эмгек келишимиңиз болгон болсо, бул көйгөйдү оңой эле чечип коюшат. Ошон үчүн ошол дарек менен барып туруп эле миграция кызматына же элчиликке барып туруп, ошол көйгөйдү бир сыйра тастап берсеңиз, алар албетте жардам беришет. Түшүнүктүү. Жогорудан бери угуп отуруп, сизден ушул чет элде көп жүргөндүктөн, балким ушул чет элдиктерге арнап атайын ушул курулуш компаниясын ачкан деп да айтып келишет. Ушул эмне түрткү болду дегиле ушул курулуш компанияны ачууга? Рахмат. Эми мен айтып атпаймынбы, өзүм мигрант болуп 12 жылдан бери жүрүп калдым. Анан эми мен ишкер мигрантмын. Россия жергесинде, ошо Москва жергесинде бир нече ишкерлик менен алектенем. Анан кийин ишкерлик жагынан болсо, баягы тыйын тыпырды ишкерге негизи тыйын тыпыр эч качан жетпейт менин оюмча. Себеп деген сөзсүз бир проекттерге тыйын салып, андан ары өрчүтүп, өзүнүн тыйынында өрчүткөнгө аракет кылат.
Анан кийин бир учурлар болду, ошол үй бүлөбүз менен биз көчөдө калганбыз. Көчөдө Россия жергесинде кичинекей балабыз менен келинчегибиз менен жатарга жерибиз жок, үйүбүз жок болуп көчөдө калган убактар болду. Өзүм параллелдүү ошо ишкерлик менен алектенип келип атам. Ошондо бир ой пайда болду да, ошол эгерде жеке ишкерге өзүнүн үйү болсо, жаткан жери болсо, андан тышкары калган акчасын бизнеске салып, банкрот болсо да эч кандай коркунучтуу болбойт экен. Себеп дегенде үй бүлөсү эң негизгиси үй бүлөсүнүн үстүндө крышасы болсо, калган акча менен рисковать этсе боло берет экен. Андан кийин биздин мекендештер чет жерде жүрөт дагы, ар биринин бир эле маселеси бар да. Кыргызстанга үй салыш же үй алыш. Ошол эле бир эле көйгөй менен көбүнчө иштеп жүрүшөт. Россия жергесинде 500 000, Москва жергесинде 500 000 кыргыз бар. 500 000 кыргыздын ар биринин оюнда ошо Кыргызстанда үйлүү болсомун деп. Анан биз ошол 2017-жылы MyHouse компаниясын негиздедик. MyHouse компаниясын негиздеп туруп, биринчи максатыбыз ошо чет жерде жүргөн биздин мекендештерге жакшы ыңгайлуу шарттар менен үй куруп берүү болчу. Кыргызстанда мисалы үчүн бүгүнкү күндө 100дөн ашуун курулуш компаниясы бар. Тилекке каршы ар бир дагы курулуш компания ошо четте жүргөн мигранттарды эсепке албаптыр, алардын көйгөйүн эстебептир да. Баары эле биринчи төлөм 30% алат. Анан кийин узартуу мөөнөтүн 1,5 же 2 жылга берип коет. А биз болсо ошо биринчи төлөмүн албастан узартуу мөөнөтүн максималдуу түрдө 3,5 жылга чейин узартып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүздү түзүп бердик. Бүгүнкү күндө ошо биздин компаниянын кардарлары 90% чет жерде жүргөн мекендештер, алардын көпчүлүгү ошо Россия Федерациясында эмгектенип жаткан мекендештер. Түшүнүктүү. Ал эми бул шарттардын бардыгы ошол жеңилдетилген нерселердин бардыгы тең бул мигранттарга эле тиешелүү же жарандар деле ошол шартты ала алышабы үйдү? Негизи бардык жарандарга эле тиешелүү. Себеп деген ар бир үй бүлөдө сөзсүз бир досу же тууганы мигрант болуп иштейт. Биз аны бөлбөйбүз, бирок негизги упорду биз мигранттарга түзгөнгө аракет кылабыз. Себеп деген ал жерде чет жерде жүргөндө көйгөйү үй алууда биринчиден. Анан кийин биз ошол башкы офисти Москва жергесинен ошол ачканбыз. Ошо мигранттарга жеңил болсун деп туруп, андан тышкары азыр башка чет өлкөлөрдөн дагы сатуу бөлүмдөрүн ачалы деп ойлонуп атабыз. Демек ал жакта дагы жарандарды жумуш менен камсыздатыптырсыздар да, эгер ошол жерде мекемеңиздер ачылган болсо. Эми мен жеке ишкер катары бүгүнкү күндө ошо биздин компаниянын алдында жана биздин башка бизнестердин алдында орто эсеп менен эсептесек 30дан ашуун биздин мекендештер ошо чет жерде иштеп эмгектенет. Ошо 30дан ашык мекендештерге биз жумуш ордун түзүп бердик. Бул Кыргызстанды эсептебегенде. Кыргызстанда эгерде баш аяк ошо курулуш секторунда жана башка бизнестерибизди алып келсек, баш аяга бир 200гө жакын биздин мекендештерибиз жумуш менен алектенип, ошо жумуш менен биздин компания MyHouse камсыздарып атат. Түшүнүктүү. Эми мигранттарга үйлөр кайсы валютада берилет? Мигранттарга биздин закон боюнча Кыргызстанда келишим түзүп аткандан кийин, батир Кыргызстанда курулуп аткандан кийин ошо Нацбанктын курсу менен эле ошо сом курсунда төлөнөт. Ошо сом себеп деген АКШ доллары менен кылсак дагы болбойт. Себеп деген баягы инфляция болушу мүмкүн, девальвация сом болушу мүмкүн. Ошонун негизинде биз сом менен эле келишимдерди түзүп коебуз. Бирок Россия жергесинде иштеген мекендештерге биз ыңгайлуу шарттарды түзүп койдук. Аларга ошо рубль менен дагы төлөгөнгө ошондой мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк кылып койдук. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, деги миграция абалы, андагы жеңилдетилген шарттар, көйгөйлөр туурасында кеп кылып жатабыз. Эгер сурооңуз болсо байланышка чыксаңыз болот. 56-56-72 сандарын териңиз, шаарыбыздын коду болсо 0312. Деги суроону сизге дагы эле узата берейин. Эгер жарандар ушу төлөп жатып 1,5 же болсо 2 жылдан кийин акчасы ар кандай болот да жашоо шарт. Төлөй албагаса, бул мындай көйгөйдү кантип чечесиздер, кандай болот? Мындай көйгөйлөр да кездешет. Муну биз өзүбүздүн тилде айтканда форс-мажор деп коебуз. Мисалы үчүн мекендешибиз иштеп туруп, 1 жыл, 2 жыл иштеп туруп, ошо биз менен келишим түзүп, тыйынын төлөп турганын төлөй албай калса, биз ал мекендештерибиз менен индивидуалдуу түрдө сүйлөшүп туруп, эгерде дагы бир жеңилдетүүлөрдү бергенге аракет кылабыз. Эгерде жеңилдетүүлөргө
шарттары болбай калса, анда келишимди биз кайра ажыратып туруп, ошо ажыратылгандан кийин анын батирин башка мекендешке сунуштап туруп, анан кийин кайра тыйынын мекендешке кайтарып беребиз. Түшүнүктүү. Кыскача эле жооп берип өтсөңүз, саналуу гана убактыбыз калыптыр. Деги эле пайдалануу мөөнөттөрү кандай берилет бул учурда? Анан ушул курулуп бүтөрүнө үйгө толук мындай кепилдик барбы? Үйлөр кээ бирлери курулбай калып атпайбы, себептен алданган, алдап кеткен компаниялар, ортомчу компаниялар көп болуп атат. Эми Кыргызстанда бул именно ошол курулуш тармагы закондоштурулган жагынан азырынча Россия Федерациясына караганда бир аз артка калып бартабыз. Мисалы үчүн Россия Федерациясында болсо бир жашынакай закон кабыл алды, 2014 федералдуу закон. 2014 федералдуу закондо ал жерде болсо бир курулуш компания үй кураардын астында, элдерге сунуштардын астында ошо өзүнүн бир сыйра капиталын көрсөтүш керек. Ошо капиталдын негизинде госагентство эгерде кепилдик берсе, госстрахование кепилдик берсе, бул курулуш компания өзүнүн батирин курат, ошо курганга өздөрүнүн тыйыны бар деп ошондой чечим келсе, андан баштап кура баштайт. Биз болсо биздин курулуш компания көбүнчө инвесторлор ошо Россия жергесинде иштеп жаткан, эмгектенип жаткан өзүбүздүн эле атуулдарыбыз, мекендештерибиз инвестиция кылган. Ошол себептен куруу тармагынан ошол биринчи биз тыйын маселесин чечип туруп, анан кийин жаңы объекттерди баштайбыз. Эгер курулбай калса, акча каражатын кайтарып бересиздерби? Эгерде курулбай калса, эгерде биздин шарттар менен же кандайдыр бир форс-мажор болуп мамлекеттик жолдардан, мисалы үчүн жер титирөө болсо, анда ал жагы башкача жазылган. Эгерде айып биз жактан кетсе, анда албетте тыйын кайтарылып берет. Ал ошо келишимде бардыгы түзүлгөн, келишимге баары көрсөтүлгөн. Объекттерибиз болсо бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарында жана ошо Жалал Абад шаарынан дагы азыр курууну баштадык. Жалал Абад шаарынан дегенсе, биздин ошо Жалал Абад шаарында мекендештер да абдан көп. Ошол мигранттар да бар, Да, Россияда иштеп жаткан Жалал Абадтык мекендештер көп. Ошолордун суроосу боюнча ошо Жалал Абад шаарынан да бир объектибизди баштадык, Мурас аттуу. Бүгүнкү күндө ошол 3 объект менен алектенип жатабыз. Түшүнүктүү. Эми келечекте региондорго ачуу, деги эле келечек пландарыңыздар тууралуу айтып өтсөңүз, ушул курулуш компаниясынын. Эми баягы орустардын бир жашынакай бир макаласы бар. Макала, Макала бар. Генерал болгусу келбеген солдат начар солдат депчи. Ошол себептен биз дагы өзүбүздүн компанияга чоң-чоңдон амбициялуу өзү келечекке проекттерди коюп атабыз. Ошол негизи ошо президент айтпадыбы, регионду өнүктүрүү жылы деп. Ошо региондордон да баштасакпы деп азыр мына Жалал Абадтан баштадык. Мындан ары биздин оюбуз боюнча ошо Өзгөндө жана Ош шаарында дагы бир проекттен баштайбыз деген ниеттерибиз бар 2020-жылы. Кудай бурса, арыбыз дагы ишке ашса, дагы учур жактан көрүшүп, ал боюнча дагы бир толук маалымат айтып берем. Түшүнүктүү. Албетте пландарыңыздын бардыгы тең ишке ашышысына ошо биздин чыгармачылык жамаат тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо учурчак берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студиябызда Осмонбеков Кубанычбек Бекболотович, Майхаус курулуш компаниясынын башкы директору, Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлү, коомдук ишмер болуп өттү. Сиздин убактыңызды бөлүп эфириңизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен болсо коштошом, биз менен бирге болуңуздар.